Жолуң болгур кыргыз, силерди жадаткыр. Шакир кайрадан. Кече 23 февралдагы кулчулук аң сезимден кутулбагандар абдан чычалашты, абдан аргумент келтиргенге аракет кылышты. Мен дагы кыска нуска аргументтеримди келтирейин. Орус болбосо, большевиктер болбосо биз билимге жетет белек, маданиятка жетет белек, ушул килейген шаарларды биз курулат белек дегендерге деп айтам да. Кыргыздын жаратмандык касиетин так ошол большевиктер жок кылганда, жанагы басмачыларды желмогуз көргөзгөндө комментарийлерди окудум да, апам ушинтип айтчу эле, орустар тиги болбосо басмачылардын таман алдында калмакпыз, ошо басмачылар деген элди тоноп турган, анака мынака деп татапата деп атышат да. Ал кездеги большевиктердин оппозициясы ким болгон? Так ошо басмачылар болгон. Ал басмачылардын кайраты жеткен улуттук иденттүүлүктү сактоого, улуттук кайрат намысын коргоогочу. Бирок аларды желмогуз көргөзүп, радио гезиттер аркылуу, активисттер ал кезде азыркы дүжөр чалдар деп элестете бергиле. Ошо менен биз ата бабабызды кемсинтип атабыз да, мындай айтканда жөндөмү жок улут экенбиз да. Кылымдан бери келген кыргызың ошо 19-20 кылымда жок болуп кетет беле. Атасынын башы ошентип айткандаргачы. Себеби эл канчалык туңгуюкка калса, анын жаратмандык касиети ойгонот. Улуттук иденттүүлүктү изденген адамдар жок болгон эмес ал кезде. Тескерисинче, сен үчүн биз ойлонобуз, Совет өкмөтү ойлонот деген дагы ийининдеги башын ашкабактай кылып жөн эле көтөрүп жүрбөгөн ошол мыктыларды, идиректүүлөрдү улутчул деген жарлык менен көзүн тазалап коюшкан да. Болбосо мына Бишкек шаарын айталы, ошол кездеги кийин Фрунзе деп аталды. Борбор шаарыбыздын архитектуралык түзүлүшүн карайлы. Деле бир чыгыш өлкөсүнүн колорити барбы? Себеби Совет өкмөтү баарын коёндой окшоштуруп, сен үчүн биз ойлонобуз деген дагы ошо менен ал саясаттын негизинде жаңы адамды тарбиялайбыз деген атайын жарыян жүргөн. Бул мыйзамдын атайын беренеси болгон. Жаңы адамды тарбиялайбыз деген эмне болгон? Маңкурттарды, ошол кулдук сезимден кутулбаган бүгүнкү коомдун продукциясын ошол Совет өкмөтү түптөп койгон большевиктер. Жазма дөөлөтүбүздөн кантип ажыратты булар? А дегенде кыргыздын араб жазуулары менен келсе, молдолордон билим алып. Ал араб жазуусун жок кылып, латинцага өткөрүшкөн, латынчадан кайра кириллицага которушкан. Эмнеге? Себеби бизди тамырынан жулуп, жанагы көчөттү бир жерден жулуп бир жерге көчкөндө ошол бүрдөйбү, гүл ачабы? Улуттун маданий жазма дөөлөтүн жок кылыш үчүн бизди элестетип көргүлө. Ошол тамга тааны эле кыргызыңды бул жакшылыкпы, жамандыкпы? Кыянатчылык, улуттун рухий дөөлөттөрүн жок кылууга. Себеби арабчаны жазып келаткан кыргызың эле кайра тиги латинцага жазып, кайра кириллицага жазышкан мүшкүл эле оңой бекен. Эмне үчүн биздин жазма маданият калыптанбай келгени мына ушул нерсе. Экинчи нерсе, Сталинди бир көсөмдөй карайт да кээси. Ал көсөм эмес, келесөө болгон да. Оппоненттеринин баарын көзүн тазалаган. Тиги репрессиянын алдында ошол генералдарды, болгондо да генералдар поголовно жок кылганда, ошонун кесепети кандай тийди? Улуу ата мекендик согушка келгенде, согуштук арсеналдары бир бечара болгонсуп, андан эмне үчүн согуш узакка созулуп кетти? Себеби ошол согуштук стратегияны көрө билген генералдардын баарын тазалап койгон. Алар Сталинге оппозицияга чыккан үчүн. Ошол менен биз кан майдан согушта эки канкор дүйнөнү жалынга чылап кан кечирип койгонда Сталин менен Гитлердин кармашы. А биздей туткундагы эл ошол Сталиндин айткан дегенинен чыкпай, тоталитардык идеологиянын негизинде ошентип биз кулчулук аң сезимден бүгүнкү күнгө чейин чыкпай келатабыз. Мен айтып атканым эмнеге? Неге багыттайм? Бизден улуу муун кулчулук аң сезим менен жашаса дагы келечек муун ошол балядан кутулуш керек. Бизди бакма тооктой кылып коюшкан Совет өкмөтү. Даяр нерсени чачып, даяр нерсени мен берип турам деп. Биз ата бабабыз алгыр куштай өз жемин өзү таап жей турган кудуретке ээ болчу.
бирок ошол кудуретинен ажыраткан. Эгер большевиктик бийлик басып албаганда ага чейин деле Ак падышанын заманында Түркестан кыймылдары пайда болгон. Түрк тилдүү мусулман элдери бирдиктүү мусулман өлкөсүн жалпылап кура албаса дагы ар кимиси өз арбайын согуп, ошол сырттан келген баскынчыларсыз деле бүгүнкү индустрияны курмак. Мүмкүн кашаң деңгээлде, мүмкүн ылдамдык менен курмак. Бирок ошондо усталар чыкмак. Мына бүгүнкү күндө дүйнөнүн 4 тарабында Америкага барабы, каяка барабы, батышка барабы, чыгышына барабы, Кыргыздын жаратман уул кыздары чыгып атат. Илимде жаңылык жараткан, бизнесте ийгилик жараткан, илимде ашырыш кылган. Ошондой жөндөм жок беле биздин урутта? Болгон. Тек гана биз ошол кулдук аң сезимден кутула албай, кайратыбыз жетпей, жок биз оруссуз деле оокат кылып кетмекпиз деген дымагың жок үчүн бүгүн ошол оруска күнүң байланып отурат да. Ак падышанын заманы, большевиктер, коммунисттердин жана Россиялык Федерациянын бүгүнкү ошол саясий мурас калып келатат. Муундан муунга Кремлдин саясаты ушул. Бул жерде жалпы орус элине мен доо кетиргим жок. Бул бир уч топ путинизмдин тегерегиндеги саясатчылар бүгүнкү күндө ошол большевиктердин саясатын жүргүзүү аракетинде. Анын үчүн эмне кылат булардын аракети? Саясий технологияда бизге башка стратегиялык өнөк табуунун жолун кыркыш үчүн коңшубуз Кытайды коркунучтуу көргөзөт, Батышты коркунучтуу көргөзөт, Арапты коркунучтуу көргөзөт, Турцияны желмогус көргөзөт. Ошондой саясаттын курмандыгы болуп калганыңды качан аңдайсың? Эй, жолуң болгур кыргыз. Мен муну айтып атканым ошол, биз өз алдыбызча борбор калабызды Фрунзе деп аталып турганынын эмне саясаты бар эле? Кайсы көчөңдү караба, бүт орусташкан, кайсы кыргыз мектебиң бар эле, кайсы бала бакчаң бар эле, завод фабрикаларды курган дейт кечеги орус кулдар. Завод фабрикага кимдер нан таап жеген? Квартирага кыргыз жетти эле, орустун кепесинде жашап келбедикпи? Квартирадан квартирага көчүпчү. Себеби алар шаардагы каттоодо турбасаң, мындай айтканда, пропискаң болбосо, жумушка, заводко, фабрикага кире алчу эмессиң. Кыргыз ошону үчүн бир майчелпектүү жерге кызматка кирип, бир үй алса да очерет алып турган. Орустарды очереттешип алган, бирок алар аялы, эркеги, энеси, атасы болсо баягы ар кимиси мат одиночка же жалгыз бой тигинде мындай деген шылтоо менен орустун эркеги дагы, аялы дагы 2-ден 3-төн квартира болгон. Кыргыздын самсаалап өзүнүн борбор калаасында бүгүнкү күнгө чейин квартиралап келди го. Ушул орустан көргөн жакшылыгын, орус бийлигинин жакшылыгын кайсы жагын айткыңар келсе дагы, анын баары бизди ошол түркөй түшүнүккө камап койгон орустун жакшылыгындай көрөбүз. Бул кыянатчылыгы болгон. Кыргыз элин өзүнүн жөндөмүн, улуттук иденттүүлүгүн табууга тоскоолдук болуп келген. Ошол үчүн улутчул жарлык пайда болгон. Ал жарлыктан баары жүрөгүшү кайтып, кокуй деп улуттук баалыкты көтөргүс болгон. Интернационализм деген термин эмнен канкулайт? Бул ошол эл достугу, улуттук өзүңдү таануудан дагы бийик экенин көргөзгөн да. Ошондон улам интернационализм саясаты бизде албетте эл достугу керек. Кыргызстан көп улуттуу калкпыз. Бирок ошол көп улуттуу калктардын тарыхында билебизби? Аларды эшелон менен сүргүнгө айдап келген. Кыргызыңды Украинага, башка жана тентитип, Кытайына тентип качты. Ошол бүгүнкү КМШ курамындагы элдердин көбүн туш-тушка чачыраткан. Бир эле кыргызга эмес. Жалпы Совет өлкөсүндөгү ошо жаңы адамдарды тарбиялабыз деп бир Айтматов жараткан, жанагы жазган маңкурт түшүнүгү пайда кылганда, биз Айтматовдун кадырын бүгүнкү күнгө чейин тааный элекпиз. Арабтарда Мухаммед пайгамбарды пайгамбар тутса, кыргыз эли Айтматовду пайгамбар тута албай келебиз. Эмне үчүн? Себеби тоталитардык бийликке ал ошо кебеске чок орогондой кылып, жымсалдап, ошол кылым картар бир күндө кыяматта, ак кемеде ошол биздин маңкурт болуп калганыбызды ишаратты туюндурган символдук көркөм туюнтмалар менен. Эгерде ошо маңкурттук түшүнүккө эмнеден келди ал? Атасы Төрөкул Айтматов
большевиктик саясаттын курмандыгы болду. Тыныстановдор, башкалары. Ошо менен Айтматовдун эң артыкчылыгы көрө билген маңкуртчулукту ошол бир индустрия кургандай эле бизди коомдо бир жаңы адамдарды тарбиялоо эмне жыйынтыкка алып келгенчи мына бүгүнкү күндөгү кесепети ошо болуп атат. Айтматов Горбачевдун кеңешчиси болуп турганда ошол СССРдагы ыдырашына эң чоң түрткү болгон пайгамбардын бири ошол. Либералдык баалуулуктарды Горбачевго кеңешип кесип, ошол адам эркиндиги кайра куруу жараяны жүрүп, ошо менен биз кандайдыр бүгүнкү эгемендик жөн эле асмандан түшүп калбаганын түшүнбөйбүз. Горбачевду бир батыштын шпионундай көрөбүз. Ошо Горбачевго миң мертебе рахмат. Ошол кайра куруу жараянын жүргүзүп коюп, кичине бизге окшогон бечара элдер таптакыр эле маңкурт болуп калбай, ошол кишенден бошонуп, бүгүнкү күндө Кыргызстан өз алдынча эгемендүүлүгүн түптөп атканыбыздагы аң сезимибизге ошол бул маалыматтар сөзсүз керек. Бүгүнкүсү ушу менен чектеп турайын, эмкиде дагы какшайм. Бирок бүгүн азыр мени жек көргөндөр көбөйөт, албетте. Бул табигый нерсе. Бул биринчи этап. Мени жек көрөсүңөр, тилдейсиңер, шылдыңдайсыңар, келекелейсиңер, капкаякта жарлыкты тагасыңар. Себеби большевиктерден силерге ошондой установка калган. Ал каныбызда, жаныбызда эл кыргызды жана чыккынчы кылып, саткын кылып тарбиялаган ошол большевиктер, ошо тигини тиге саттырып, тигини тиге жамандаттырган саясат жүргүзгөн. Ал нерсе биздин куруп мүнөзүбүзгө менталитет болуп калган. Экинчи этапка келебиз. Ушу Шакирдин айтканда бир бала бар окшойт деген бир күмөнсүнүгөн акыбалга келесиңер да. Бул экинчи этаптагы табигый. Үчүнчү этапка келесиңер, башыңардан калпаңарды чечесиңер, шляпаңарды чечесиңер. Шакир айткан чын окшойт деген бир жыйынтыкка келебиз да. Мунун баарын ашыкпайбыз, шашпайбыз, татап батайдап айта беребиз силерди тажатып. Силер биздин көз карашты колдогондор алдыга пикириңерди жазгыла, Рухеш ТВ каналына катталып койгула, лайк баскыла, дизлайк баскыла. Бизди колдогонуңар ошол комментарий жазгыла, коңгуроону да басып койгула. Себеби мен какылдап какшагандын баары силерге убагында маалымат келип турат. Тетиги келесе сайрап атат депчи. Андыктан большевиктерге дагы бир жолу мына жакшы